Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун сунуштайбыз. Жогорку кеңеш жаңы төрөлгөн балдарга сүйүнчү пул берүү жана көп балалуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Бул сунуш толугу менен колдоого алынса, 2018-жылдан баштап 10 миңдеген үй бүлөлөр жөлөк пул ала баштайт. Бирок мамлекеттик бюджет мындай чыгымдарды көтөрө алабы? Студиябыздын коноктору Карамат Орозова, Дастан Жумабеков жана Айда Касмалиева, кош келдиңиздер. Алгачкы суроо жыйындар залынан болсун, сиздердин кесиптештердин суроолоруна көңүл бурсак. Ал эми бул ушул жаңы закон боюнча 3 жашка толгондон кийин 3 жашка чейин баардык балдар алат, а 3 жаштан кийин ошол начар жашап, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына берилбей калабы? Сүйүнчү пул, анан жөлөк пул боюнча кесиптештериңиздер көп эле суроолор берди. Алардын бири азыркы да. Мисалы 3 жашка чейинки эки баласы бар үй бүлөлөр жашоо турмушу начар болсо алар жөлөк пул албайбы деген суроолор болуп атат да. Негизинен бул мыйзам эмнеликтен кеп чыкты? Себеби биздин мурдакы 2009-жылы алынган мыйзам негизинен 8 жылдан бери иштеп, 8 жылдан берги эскирип да бүттү. Себеби бул өтө коррупциялашкан мыйзам болуп кетти да. Себеби ал жерде жөлөк пулдарды дайындоодо кирешени аныктоо боюнча критерий иштеп чыккан өкмөт. Ошондон кирешени аныктоо тактоодогу справкалар, документтердин баардыгы акыркы мезгилде сатылып, ал эми ошол эле мезгилде действительно аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мүмкүнчүлүк болбостон кайрадан колунда бар буларга мүмкүнчүлүк болуп калды. Ал эми бүгүнкү азыр биз сунуштап аткан альтернатив мыйзам долбоорунда биз чындыгында азыр кесиптеши суроо бергендей 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар толук алышат деген. Себеби дегенде 1 жаштан 3 жашка чейинки бала 3 жашка чейинки баланы эне өзү караш керек. Эне эч качан аны таштап жумушка чыкпаш керек. Бала ошол мезгилде балага энеге колдоо көмөк көрсөтүлүш керек. Ошондуктан бул жерде эч кандай кирешени аныктабай тактабастан төрөлгөн балдарга жана ошол энеге жөлөк катары 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар толук түрдө алат. Мыйзам толук колдоого алынып калса, анда дагы канча кошумча үй бүлөлөр ошол жөлөк пулдарды ала баштайт? Азыр бүгүнкү күндө мыйзам комитеттен биринчи окуудан өттү, 2 комитеттен, ал эми палатадан дагы концепциясы колдоо тапты, 100% депутаттарыбыз колдоп беришти. Өкмөтүбүз колдоду, каржы министрлиги, ведомстволордун баардыгы колдошту. Эгерде бул мыйзам колдоо таап өтүп калса, биздин мурда 275 миң бала алса, ошол биздин 16 жашка чейинки баланын 15% түзөт экен. Бүгүнкү күндө ошол балдардын саны 732 балага жетет. Бул эми болжолдуу эсептер менен эсептелип атат. 732 миң балага эсептелинет. Ошондо биздин балдардын 3 эсеге жакын балдар ошо жөлөк пул менен камсыз болот. Негизи элдер ушул жөлөк пул алууну, ошол үй бүлөлүү балалуу болуп аткан атуулдар ошону сурады эле. Муктаждык кайдан улам чыкты? Же бул жөн гана баягы партиялардын шайлоо алдындагы бир убадаларынын бири беле? Биринчиден, биринчи сурооңузга жооп берип койсом, азыр кесиптешибиздин негизи жакыр болуп, анан кийин 3 жаштан кийин албай калабы деп суроо берип жатпайбы? Көпчүлүк дагы суроо берип жатат. Бул мыйзамга чейин иликтөөлөр жүргөн да, изилдөөлөр. 3 жаштан кийин, 3 баладан кийин, 3-чү баласынан кийин дагы алынат деп киргизилип жатпайбы? Анан жакырчылык 2 баладан, 3-чү баладан кийин дагы башталат экен да, жакырчылыкка улам түрткөн факторлор көбөйөт экен да. Ошол дагы эсептелип чыккан. Жакырчылыкты азайтабы, жөлөк пул же азайтпайбы депчи. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча 2015 парламенттик шайлоо болуп атканда мен калп айтпайын, ар бир адам, ар бир үй бүлө, ар бир эне жолугушууларда ушул суроону көтөрүп, бул мындай бир социалдык көйгөйгө айланып кеткен десем жарашат да. Азыр дагы биз жолугушууларда жөлөк пул боюнча ошол мыйзамды түшүндүргөндө абдан жакшы кабыл алып жатышат. Суроолор көп болуп жатат, анан каттар да келип жатат. Биз чын эле ала алабызбы, мугалимдерди алып калабы, кимдер ала алат деген суроолор да. Бул эми калктын бүйүрүн кызыткан, алардын жүрөгүндөгү ар бир үй бүлөгө тиешелүү маселе болуп жатат. Эми элде суроо талап бар демек. Ал эми сүйүнчү пул деген бул жаңылык болуп атат. Бул сунуш кайдан келди? Эмне үчүн сүйүнчү пулдун өлчөмүн дагы 4 миң, анан тоолуу аймактарда 5 миңдин тегерегинде деп белгилеп атат? Сүйүнчү пул деген бул жаңылык катары деле кирип атат. Бул деген сөз балдар төрөлгөндө сүйүнчү пул менен камсыз кылуу, бул ошо төрөлгөн баланын
төлөгөндөгү эне менен атага жөлөк камкордук катары берилип атат. Бул 4000 сомдон берилет. Ал эми 5000ден эмес, эми 5000 сомдун орточосун алып эсептедик биз акчанын суммасын чыгарыш үчүн. Бул тоолуу аймактардын коэффициенттери бар ар бир тоодо. Ошондуктан тоолуу аймактарда ошо 5000 сомдо кошумча ошо коэффициент төлөнөт мыйзам боюнча. Ошондуктан тоолуу аймактардыкы 5000ден көтөрүлөт, 4000ден көтөрүлөт, а калгандарыныкы 4000 сомдон бардык балдарга сүйүнчү. Мына Кыргызстан фракциясы ошо сүйүнчү пулдун жанагы өлчөмү боюнча 50 000, 30 000 деген андан да көп айткан талапкерлер болгон. Сиз мисалы 50 000 сом болсун сүйүнчү пул деген мыйзам долбоорун даярдап аттыңыз эле. Эмне болду анын тагдыры? Рахмат, биринчиден саламатсыздарбы? Мынакей мамлекетибизде ошол балдарга арналган көп иш-чаралар көрүнүп атат да, мамлекеттик деңгээлде, анын ичинде депутаттар ошого байланыштуу жакшы мыйзамдарды иштеп чыгып атабыз. Мына жылына Кыргызстанда бир жылда 120 000ден 130 000 бала төрөлөт. Ошонун 1 жашка жетпей эле 3000ге жакыны көз жұмып кетип атат да. Ар кандай шарттар менен экен. Анан биз ошол өнүгүп аткан өлкөлөр, элине кол сунган мамлекет, элине сунган мамлекеттерде карасак, Казакстан, Россия мамлекетинде, араб мамлекеттеринде ошо жаңы төрөлгөн ымыркайга кандай шарттар түзүп берип, ошолорго болгон мамилесин көрүп, анан биз ушул мыйзамды иштелип чыкты. Бул негизгиси идеологиянын өзгөрүшү да, түп тамырынан. Анан биздин ошол жөлөк пулдар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизип атабыз. Бул жерде ошол 2018 жылдан баштап ушул берени иштесин деп туруп өкмөткө жөнөттүк. 2018-19-20 жылга жеткенде ошо сумма көбөйөт. Бул сүйүнчү пулдун келип чыгышы, ошо бала төрөлгөндө мамлекет ошо баланын ата-энесине ошо балага сүйүнчү берет. Бул Кыргызстандын идеологиясы сүйүнчү алган. Ошо сыяктуу мына 18 жыл эгерде Кыргызстанда кандай ымыркай бала төрөлбөсүн, кайсы үй бүлөдө төрөлбөсүн, биринчи болуп төрөлүү, ошол үйдө 5-чи болуп төрөлүү, 10-чу болуп төрөлүү, мамлекеттик деңгээлде бала 30 000 сом алыш керек. 30 000 сом бул 1 жылга бөлүнөт. 30 000 сом 1 жылга бөлүнгөндө ошо ай сайын 2500 сомдон баланын ата-энесинин колуна тиет экен. Ошол алган 2500 сомду энеси балага баягы жылуу болгон андай күндөлүк колдонуучу дары-дармектер, витаминдерин, памперс дегенде ошонун балдарга арнаш керек. Анан 19 жылга бул сумманы бюджет дагы туура көрсө, бюджет колдоп берсе 40 000 сомго көбөйтөбүз. Анан бюджет дагы колдоп берсе 2020 жыл 50 000 сомго чейин чыгарганга аракетибизди жасайбыз. Мунун баары каражат булактары деп изилдөө иштери жүрүп атат бүгүн өкмөттө. Ошол үчүн 18 жылга да биз өкмөткө сунуштадык. Жакында эгерде ушул өкмөттөн жакшы сунуш келип калса, биз бул мыйзам долбоорун. Эми бул жылына Кыргызстанда болжолу менен 100 000ден ашуун ымыркай төрөлөт экен. Бул деген ар бирине сиздердин мисалы сунуш боюнча 4 000ден, сиздердики боюнча 50 000ден. Сиз айтып аткан Россия, араб өлкөлөрүндө бул нефть бар. А Кыргызстанда эмне бар? Кыргызстандын өкмөтүнүн мамлекеттик бюджет ушул чыгымдарды көтөрө алабы? Мамлекет көтөрөт, эгерде туура иштеп чыкса, бюджетти туура карасак, жылына 2 миллиард сом кетет экен. Бюджетибизде 150 миллиардка чейин барып атат. Ошонун 2 миллиард, 2,5 миллиардын биз элге арнап койсок болот. Эми биздин туура Россияда нефть, Казакстанда газ бар. Бизде деле кең байлыктарыбыз бар. Мына бүгүнкү иштеп аткан кең байлыктардын элге беришибиз керек. Бул байлык деген мамлекеттики, элдики болуп саналат. Ошондой эле элден төлөнгөн налог системасында иштеп аткан бүгүнкү киреше булактарыбыз бар. Ошонун баарына туура багытта колдонулсак, мен ойлоймун, жаңы төрөлгөн баладан эмне үчүн аябышыбыз керек. Сиз өзүңүз ишенесизби? Ошо мыйзамдын негизги демилгечилердин бири катары өкмөт ушул акчаны таба алабы? Себеби азыркы учурда мисалы 20 миллиард сомдон ашуун жыл сайын бир мамлекеттик дефицит бар мамлекеттик бюджетте. Ал эми мына келерки жылы ошол дефицит болбойт, ошол акчалар табылат деген бир ишеним, үмүт барбы? Бул мыйзам долбоору сунушталгандан бери бир айдан бери сайтта илинип турат. Бир ай мурда биз өкмөткө сунушубузду бергенбиз, мыйзам долбоорун жиберип, ал эми каржы министрлиги да кабарланган. Бир айдан бери өкмөт жана каржы министрлиги бул биздин койгон мыйзамды ошо каржылоо ниетинде өзү изилдеп чыкты, анализдеп көрүп чыгышты. Ошондон улам келип бизде ошол жаңы төрөлгөн балдарга 4 000 сомдон сүйчү. Эми менин коллегамдын айтканы эң туура. Бирок 40 000 сом дегенде булар айга да бөлүп атасыңар да, туурабы? Айга да бөлүп атат. Ошондо 2400дөн туура келип атат.
3000 болот. 3000 туура келип атат. А бул жерде 4000 сомдон аяга кетип атат да. Экөө башты жакын эле суммалап кетип атат. Ошондо бизде бир жылда кедете болжол менен алганда 100, мисалы 18-жылга 159 000 бала төрөлөт деп расчет менен алганыбызда бизде жакшы эле акча болуп атат бизде бул жерде. Ошондуктан мен айткым келет, муну өкмөт бардык иш-чарасын карап чыгып, бул да каржы менен толуктап берүү мүмкүнчүлүгүн алды. Себеби дегенде өзүңүздарга белгилүү болгондой, мына коллегам айтты, бизде чындыгында мүмкүнчүлүк бар. Бизде канча кен байлыктарыбыз бар. Ошол эле мезгилде бизде акчабыздан акыркы мезгилдерде киреше тармактарын көтөрө турган налогтору көтөрө турганда, али көбүскө экономиканын бетин ача турганда болот. Ошонун эсебинен бизге балдарга ошол 1 миллиард 800 миллион акчаны таап берүүнү өкмөт мойнуна албаса уят эле иш деп ойлойм да. Ошондуктан азыркы кошумча төлөнө турган акча бизде 1 миллиард 800 миллион болот. Ушу балдарга жөлөк пул, анан сүйүнчү пул жөнүндө жакында депутаттар өзгөнгө барганда дагы жергиликтүү элдер менен эл менен жолугуп, анан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн турбайсыздарбы? Ошол жергиликтүү тургундар кандай кабыл алып атат? Алар мисалы бизге ушул акчанын кереги жок эле, экономиканын башка бөлүгүнө жумшабайсыңарбы дегендей сунуштар болгон жокпу? Жок. Өзгөнгө чейин биз Токмокто, Жалал Абадта, анда Ошто, анан башка жакында Нарынга да барабыз. Ошол жолугушууларда ушу жөлөк пулду айтсак, абдан кол чаап, бүт зал кол чаап атат да. Анан мен жана өз сөзүмдө айтпадымбы, бул мындай көйгөйгө айланып кеткен да. Мурдагы мыйзам, азыркы иштеп жаткан мыйзам чет элекке каршы коррупциялык мыйзам деген аталышка дагы конуп кеткен да. Себеби дегенде анын негизги мааниси адрестик даректүү биз беребиз, эң жакыр адамдарга беребиз деген мааниси болгон да. Бирок ал андай болбой эле, жана справканы топтоодо абдан чоң бөгөттөр, көйгөйлөр, анан эң жакырлар албай эле калган да. Анан бул сиз айтып атпайсызбы, каражат табылабы же табылбайбы депчи. Менимче бул мыйзам оптималдаштырат да, бүт каражаттардычы оптималдуу жолдорун табат. Анан Себеби дегенде ошо жергиликтүү эл деле ишенбей атса керек, өкмөт кайдан акча тапсын деп. Жок, өкмөт кайдан акча тапсын дегенди алар койгон жок, бирок көп үй бүлөлөр ошол чындап эле жөлөк пулга муктаж үй бүлөлөр албай калган да. Ошол маселе болуп атпайбы? Ошол акчалар жетпей жаткан да дарегинечи. А бул жолу киреше каралбайт да. Барып туруп эле документ тапшырбайсың да, топтобойсуң. Акча табылат да, иштесек, туура башчылар келсе, туура мыйзам кабыл алынса акча табылат. Мына жылдан жылга көп көйгөй маселелер чечилип атпайбы? Мына бир эле мисал келтирейин, таза суу бизде таза сууда жылына 50 миллион сом бюджеттен каралып жүрсө, быйыл 200 миллион сомго чыгат. Мына 500 миллион сомго чейин чыгарабыз деп атат. Таза суу проектлерин мамлекеттин иш-чарасында ошо айылдарда таза суу маселеси чечилиш үчүн, акча табылган үчүн көтөрүлүп атат. Эми мына ушундай мектеп, садик, таза суу, жол маселелери чечилип бүткөндө, мына социалдык дагы чоң маселелердин бири ушул болуп турат. Буга да каражат табылат. Коррупциялык схемалар жоюлуп жатпайбы? Ошол да маанисичи. Аракетибизди кылып, биз жогорку кеңеш ушундай иштей турган мыйзамдарды алып чыксак, өкмөткө келген өкмөт башчылары да акчаны табыш керек. Мажбур болуш керек ошону тапканга. Аракет кылыш керек, күнү-түн иштеш керек. Ошондо гана жылыш болот мамлекет. Эл ошондо мамлекеттин бар экенин сезет, мамлекет элге кол сунганын сезет. Мына ошондо мен ойлойм өнүгүү. Азыр парламенттики ошо талкуудан алынган дагы бир суроого көңүл бурсак. Анан кийин эртең аз камсыз болгондор албай эле 3 баласы бар. Мисалы мен, например, 3-4 балам бар болсо, мен депутат болуп туруп, мен жөлөк пул алат экенмин да, а 2 балалуу аз камсыз болгон үй бүлө болсо, ал албай калат экен да. Бул концепцияны караш керек. Бизде мүмкүнчүлүк только аз камсыз болгон балдарга көбүрөөк акча бериш керек. Бардыгына аз эмес, аз камсыз болгон, багыла албай жаткан балдарга көбөйтүш керек акчаны. 1000 сом эмес, 2000 сомго чыгарыш керек. Бирок бардыгына беребиз деген бул туура эмес концепция. Мына Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Кыргызстан мындай эң жакыр өлкө эмес. Кедейчилик деген сөздү айтпашыбыз керек деп мына былтыртан бери ушул көбүрөөк ушул багытта сөз козгоп келатып эле. Анан кийин азыр мына депутат белгилегендей бүт бардык үй бүлөлөр бай болгонуна карабастан, иши болгонуна, кирешеси болгонуна карабастан, бүт бардык эле 3 баладан жогору болгондон кийин мамлекеттен ошол жөлөк пул ала берсе анда эмне болот? Бул жагын ойлондуңуздарбы? Балким бул ушул жанагы депутат Кенжебек Бокоев белгилегендей, мына ушул жагына кийин оңдоо түзөтүү муктаждыгы барбы? Маселен мындай да, Кенжебек Бокоев туура айтып атат. Бирок бизде ушул 2009 жылгы чыккан мыйзам
ушу Бокоев айткандын негизинде чыккан бул мыйзам. Ошол мезгилде 2009-жылкы чыккан жаңы мыйзам негизинде критерий иштелип чыккан. Ошо именно кирешени тактап, ошо байларды чыгарып салып туруп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана берели деген. А бирок бул мыйзам акырында эмнеге алып келди? Себеби дегенде бизде көмүскө экономика өтө жогору экен, 70%. Ошонун декларациядан көпчүлүк өтпөйт экен. Көпчүлүк жашап, ошо негизинде бизде аз камсыз болгон үй бүлөлөр эмес, тескерисинче колунда барларга тийип, ушул коррупцион схема чоңоюп кетпедиби? Себеби дегенде кирешенин көпчүлүгү жашырат экен. Колунда барлар мамиле түзөт экен. Ошо негизинен бизде кайрадан аз камсыз болгон үй бүлөлөр ала албай калды. Маселен айталы, маселен үйүндө пенсионер ата-энеси бар адамдардыкы уже албайт деп айтат. Эгерде пенсия 4000 болсо, 5000 айлык болсо, 9000 болсо, аны 4-5 баласына бөлгөндө 900дөн туура келбейт да. 900дөн киреше болгондой деп бөлүп койду. Ошондуктун натыйжасында бул аз камсыз болгон үй бүлөлөр, колунда барлар аз камсыз болгон үй бүлөлөр алсын деген ден биз атайын чыгып атпайбыз. Себеби дегенде биз коррупциялык схемадан чыгып атабыз. Бул жерде бардык балдар, маселен, байдын баласы, кембагалдын баласы деп биз бөлбөшүбүз керек. Төрөлгөн балдардын бардыгы ошондой мамлекет тарабынан колдоого муктаж болуш керек. Төрөлгөн балдардын бардыгы ошол төрөлгөн балдарды ар тараптан өнүктүрүүгө мамлекет көмөк көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан менимче ошол коррупциялык схемаларды жоёлу деп эле бүт бардыгына байга деле кедейге деле жөлөк пул бере берген туурабы, же болбосо кур дегенде мыйзамга эгер сиз колуңузда бар болсо, мамлекеттик жардамга муктаж болбосоңуз, анда өз арызыңыз менен тигил ошол жөлөк пулдан баш тартсаңыз болот деген бир норма киреби? Ошондой норма бар да. Жөлөк пулдан баш тартуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушул жерден биз мындай коомчулукта массалык маалымат каражаттарына да кайрылып кетет элем. Бизде негизи ушуну көп талкууласак да, колумда бар эле, мен бул акчага муктаж эмесмин, мага керек эмес эле деп арыз жазса, ал албайт адам. Анан ушуну дагы биз прецедент кылып киргизип алсак да, коомчулуктачы. Бизде жок, байлар деле алып атпайбы, жок мен ала берем деп чунчукпай элечи. Эми ал советтик менталитет да, биз баардык эле мамлекеттен алышыбыз керек деген бир психология сиңип калган да атуулдарга. Ошону күчөтүшүбүз керек, арыз менен. Ошондон арылат, баардык эле ошол колунда барлар арыз жазып тиги жөлөк пулдан баш тартат дегенге ишенесизби? Компания жүрүш керек да. Бүгүнкү күндө жөлөк пулдар мыйзамында иштеп атат да. Үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлө бул мамлекеттик доходун, үй бүлө доходун эсептеп 950 сомдон жетпей калгандарга аларга мамлекет пособие төлөп берип атат да бул закон. Аны биздин азыр мен айтып аткан мыйзам бул бардыгына берилиш керек. Мен идеологияны ошол үчүн айтып кетпедим. Мисалы 94-жылдары баягы Манастын 1000 жылдыгы деп чоң идеология иштелип чыгып, Манастын 7 осуяты айтылып, көп иш-чаралар жүргөн да. Эл ошол Манастын 1000 жылдыгы дегенде көп иш-чараларга идеологиялык патриоттук сезимдер күчөйгөн. Эгерде могу мыйзам ишке ашып калса, ошондой болот. Ар бир Кыргызстандын төрөлгөн жараны эгерде ушул жөлөк пулду алып калса, патриоттук сезим бул эми баланын өзүнө арналат да. Бул ата-энесине арналбаш керек. Ай сайын баланын жана ата-энеси карточка менен бар, ошо баланы бир жылда ошо алган акчага, мамлекеттен алган акчага камсыз кылып. Бирок ошол бала чоңойгондо мамлекеттин камкордугуна көнүп калып, анан дагы деле жардам күтүп отура бербейби? 1 жаш. Анан кийин ал бала 18ге чыкканда, ошондо гана бала сезет. Мага мамлекет ушундай жардам берген экен, мен төрөлгөндө, мага кам көргөн экен деп, ошондо баланын сезими, көкүрөгүндөгү, жүрөгүндөгү сезими, аң сезими мамлекетти сүйүү, мамлекетти коргоо өзгөчө зор болот да. Мындан сырткары Кыргызстанда 10 000 деген үй бүлөлөр бар. Үйүндө майыптыгы бар, майып балдары бар. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаттары ошол социалдык аяр катмарга көңүл буруш керекпи? Же чынында эле баарына эле сүйүнчү пул, анан жөлөк пул бере берген оңбу? Ким көбүрөөк жардамга муктаж? Аткаруудагы мыйзамда өзү эки түрдүү жөлөк пулдар сунушталып иштелип турганда, бирөөсү биринчиси ошол аз камсыз болгон мыйзам үй бүлөлөргө, экинчи социалдык жөлөк пулдар деп аталат. Бул социалдык жөлөк пулдар сиз айткандай ошо аялуу үй бүлөлөргө, аялуу катмарларга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энелерге деген да. Ошондуктан бул мыйзамдын экинчи бөлүгүндө социалдык деп бөлүнгөн тармагына биз тийген жокпуз. Бул биз сунуштаган аз камсыз болгон үй бүлө деген тармагында да биз өзгөртүү киргизик. Бул социалдык жөлөк пулдар мурдагы тартипте өздөрү кете беришет. Маселен, ошол мурдагы тартипте кандай төлөнгөн болсо, ошол суммасы менен алып кете беришет. Маселен, биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген, экинчи топтогусу бала тубаса, оорудан оорган, кийинки оору пайда болгону барбы? Ошолордун бардыгы мурда 1000ден 3000 сомго чейинки жөлөк пулдарды алышат. Кошумча жөлөк пул болот аларга. Булага да кошумча алым салынган жок да. Алым салынган жок. Сакталып калат. Ага тиешилген жок.
Өткөндө депутаттардын бири эсептеп да берди. Мисалы сиздердин эсебиңиздер ошол 1 миллиард 800 миллион сом кошумча керек деп атасыздар, бирок бир депутат эсептеп берди. Болжолду көбөйтүп да берди, андай эмес 7-8 миллиард сом талап кылынышы ыктымал. Негизи бул чынында эле мамлекеттик бюджетке, мамлекеттин экономикасына зыян келтиреби жалпы жонунан ушул пособие? Эл алса, элге берип алса, бул эмне үчүн мамлекетке зыян болуш керек да? Мамлекет ал акчаны элге бербегенде ким көрөт анда? Эмне кылыш керек анда? Бул эл бул акчаны ошол эле элден алып атат да, элдин салыгынан, бизнесмендердин, ишкерлердин салыгынан алып атат. Биздин кең байлыктардан чыккан пайдаларды, жерден чыккан кең байлыктарды ошонун негизинде кайра жаңы төрөлгөн ымыркайга Мамлекет өзүнүн келечегин берип атат да, балдарга берип атат. Өзүнүн келечегин балдар үчүн биздин максат ошол, элдин акчасын элге берүү. Ибраим мырза өткөндө 8 деп айтканда кичине адашып калды да, 8 жалпысынан 1,8 кошулуп атпайбы? Болжолду эсептенечи. Бул жердеги эсепте социалдык жөлөк пулдар менен аз камсыздуулган өлөк пулдарга экөө суммасы кошулгандагы ошол 7 миллиард 900 миллион акча болот. Ошолордун ичинен 5,5 миллиарды ушул кезге чейинки алынган аз камсыздуулган үй бүлөлөр болгон. Ошого 1 миллиард 800 миллионго талап кылынып атат. Ошол барын биттиргенде ошол сумманы берип атат. Бирок кечеги көрсөтүлгөн сумма ошол эле сумманы берет. Маселен жөнөкөй эле мисал. Азыр бизде эмгек акынын 4000, 5000, мугалимдер 6000 эмгек акы алышат. Ошондо алардын үй бүлөсүнө 3-4 баласы болгондо 900дөн ашып кетет. Ошол албай атышпайбы? Ошондуктан ошол мугалимдер балдарыны коюп коюшуп, ошо жашоо үчүн кайрадан жумушка чыгып кетишет да. Ошондуктан бизде 3 жашка чейинки балдарга ошол жөлөк пул берсек, ошол 3 жашка чейин бала эң ошо ар тараптан өнүккөн мезгил ошол мезгил болот. Аны өнүктүрүү, себеби деген эненин сүтү менен багылыш керек балдар, эне ар түрдүү продукты менен тамак бериш керек, өзүндө тарбиялаш керек. Аны кошумча тарбиясын колуна бербеш керек, же болбосо чоң энесине таштабаш керек. Ошонун негизинде биз жаңы төрөлгөн балдарды 3 жашка чейин энеси өзү толук кандуу түрдө баланы тарбиялап өсүрүш үчүн биз ошо жаңы төрөлгөн балдарды колдоп атабыз. Жалпы жонунан айдайын, мынакей 2009-жылдагы дүйнөлүк финансылык кризистен бери Европа өлкөлөрүнүн көптөгөн өлкөлөр, Европадагы өкмөттөр ушул үй бүлөлөрдүн жанагы балдарга төлөнгөн жөлөк пулдарды кыскартууга мажбур болду. Себеби дегенде алар бюджеттеги дефицитти азайтыш керек. Мына ошол багытта келатышат да. Европанын өкмөттөрү бул маселени, балдарга жөлөк пул маселесин жыл сайын талкуулайт, жыл сайын аз-аздан кыскартып кесип отуруп атат да. Ал эми Кыргызстан кайра ушул жөлөк пулдарды көбөйтүү багытында, ошол үй бүлөлөрдү, жаңы төрөлгөн балдарды колдоо багытында, демографиялык өнүгүүнү колдоо багытында кабыл алынган бул мыйзамдары популисттик кадамбы, же болбосо экономиканын реалдуу өнүгүшүнө байланыштуу кадамдарбы? Мен жооп берип коеюнчу, буга чейин дагы айтылды да, негизи башка өлкөлөр кыскартып жатат дейсиз. Мен дагы карап чыктым, анан эксперттер менен да сүйлөштүм. Бул мыйзам негизи мындай адамдын потенциалын өнүктүрүүгө абдан чоң салым кошот да. Ошол жагын эле айтып кетейинчи. Анан биз айтып атпайбызбы, 3 жашка чейин бала 3 жашка чейин абдан маанилүү да. Ошого чейин өнүгөт, ошол витаминдерди алышы керек, эне үчүн да маанилүү. Ал таштап коюп, баласын таштап коюп иштеп жатышпайбы азырчы? Кармат Бабашына да айтып атат, иштөөгө мажбур да. Анан бул мамлекеттик идеология, биз кичине мындай колдойбуз. Анан жана байдын баласыбы же кедейдин баласыбы деп ким аныктайт? Ким бай? Ким үчүн ким бай? Кандай болгондо ким кедей болуп эсептелет? Ошол дагы албетте биз мындай чыгарганбыз 915 сом депчи. Бирок ар бир балага бул мындай көңүл буруу болуп атат да, ар бир балага. Маселен сиз айткан мыйзам 2009-жылы кабыл алынган. Балдардын эсебинен эконом алган. Ошол мыйзам азыркы аткаруудагы мыйзам 2009-жылы эконом кылышкан. Ошону эконом кылуу менен эмнеге барды? Кийин барабар социалдык проблемалар көбөйүп кетип атат да. Биз балдардын эконом менен балдардын эсебинен эконом кылып, мамлекет эч жака барган жок да. Кайрадан наоборот, ошо үй бүлөлөрдүн ошол камкорсуздугуна, балдардын камкорсуздугуна, балдардын өсүүсүнө тескери таасирин бергендиктен, элдерден ушундай сурооттор чыккандыктан бул мыйзам ошондон келип чыкты. Ибраим мырза, бирок социал-демократтар бардык Европа экономикада дагы бир реалдуу өнүгүү болуш керек. Жөлөк пулдар үчүн күрөшүп келишет да. Бул мындай да, мисалы демография деп кетпедик, бизге Кыргызстанга биздин мамлекет демографиянын өнүгүүсү өтө шарт керек. Азыр Орто Азияны эле карап барсак, эң эле артта калган биз, маселен, санамай. Чынын айтайын, мына Казакстан 20 миллионго чукул болуп калды. Өзбекстан коңшубуз 30 миллион. Ошол эле Тажикстан бизде артта болчу 8 миллионго жетип калды. Түркменстан менен эле биз кармалып турабыз да азырчы.
бизде өтө аз болуп атат. Көрсөткүчтөр көрсөтүп атат, ал көрсөткүч менен биз мындай темп менен кетсек, биздин могу территория 198 000 километр чарчы квадрат. Буга 50 миллион население батканга бизге чамаға келет да. Биз эми дүйнөдө азыр күчтүү өлкө болуш үчүн элдин саны көп болуш керек. Ошондо сен менен башка мамлекеттер эсептешип турат. Сен ошондо күчтүү болот, армияң күчтүү болот. Ошол сыяктуу. Ал эми жана жоктун дагы эле түйү жок боло берет да, жок дей берсекчи. Маегиңиздерге чоң рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Парламентаризм сабактары талкуубузга депутаттар Карамат Орозова, Дастан Жумабеков жана Айда Касымалиева катышты. Саламатта калыңыздар.